Саламатсызбы урматтуу достор? Ден соолук биздин биринчи байлык. Ал эми биздин сырткы келбетибиз, сулуулугубуз ошол ден соолукка байланыштуу. Дал ошол сулуулукту кантип сактоо керек, эмнелерди жасаса болбойт жана кандай продуктылардан алыс болуш керек деген суроолорго бүгүн жооп бергенге аракет кылабыз. Эгер сизге кызыктуу болсо, сөзсүз бул каналга катталып, лайк басып коюуну унутпаңыз. Ал эми кеңештер менен косметолог-дерматолог Айнура Уюзбаева бөлүштү. Анда эмесе кеттик. Биринчи, туура тамактануу абдан маанилүү. Айта кетсек, май азыктары боорду сезгентип, өтө ачуу тамактар ашказанды оорутуп, өткө күч келтирет. Жыйынтыгында органдарыбыз кыйналат, акыры барып жүзүбүзгө терс таасирин тийгизет. Бетибизге бүдүрчөлөр чыгып, сезгенип, шишит. Шишиктин аягы бырышка алып келет. Экинчи, күнүнө жок дегенде 1,5 литрден кем эмес таза суу ичүү керек. Ичкенде дагы баарын бир заматта эмес, аз-аздан ичүү сунушталат. Суу организмди шлактардан тазалайт, денени ынындандырат. Үчүнчү, спорт менен машыгуу. Азыр көбү отуруп иштейт. Мунун кесепети омурткаларыбызга тиет. Ошол үчүн жумасына 2-3 жолу машыгып туруу керек. Омурткабыз бекемделип, кан айлануу жакшырат. Төртүнчүсү, газдалган суусундуктан алыс болуңуз. Эч качан пепси жана кола деген суусундуктарды ичпегиле. Себеби алардын курамында кант абдан көп. Кантты көп колдонуу бат картаюуга себеп болот. Бетке безетки, майда бүдүрчүлөр чыгат. Бешинчи жана акыркы, ун азыктарын азыраак пайдаланыңыз. Дал ушул ун азыктарынан жасалган тамактар ичи-карын аппараттарынын ишин төмөндөтөт. Жыйынтыгында бетибиз майланышат жана сезгенет. Эң жаманы тез карыйбыз. Эгер бул видео кызыктуу болсо, катталып коюуну унутпаңыз. Бул видеону аягына чейин көргөнүңүз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ден соолукта болуңуз.